Assalamu alaikum ардактуу замандаштар, урматтуу Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, сак саламатсыздарбы, кадырман мекендештер. Мен силерге бул чыгарылышта Баткен шаарынан сатыла турган жер участогу боюнча маалымат берем. Сиздерге даректи түшүндүрүп кетсем, мен турган жол, мен турган жер Баткен шаарына Жибек жолу көчөсү, дал ушул асфальт көчө Жибек жолу көчөсү. Бул көчө менен сиздер түз барсаңыздар Кызыл жол айылына, Кызыл жол кварталына бараткан айлампаны көздөй барасыздар. Ал эми мындан ары түз барсаңыздар Баткен шаары деген жазуунун жанынан Бужум айылын көздөй чыгасыздар. Дал ушул жолдо, ушул жолдун боюнда Баткен областык суу чарба башкармалыгы мындайча айтканда областтык ооз жайгашкан. Сатыла турган жерге туугандар ушул областтык ооздун жанындагы ушул көчөгө түз киресиздер. Түз эле барсаңыздар, болжолдо 200 метр жол жүрсөңүздөр Баткен райондук салык кызматынын имаратын көздөй барасыздар. Сатыла турган жер дал ушул салык кызматынын имаратынын жанында жайгашкан. Мен дарекке келип калдым, урматтуу көрүүчүлөр. Сатыла турган, сиздерге айткан жер ушул сиздер көрүп турган ушул дарбазадан киргенде ушул үйдүн алдында жалпы 12 сотук жер сатыкка коюлду Баткен шаарында. Жер издеп жаткандарга жаңылык туугандар. Азыр кирип ээсинен маалымат алабыз. Жер жалпы 12 сотук. Неге сатып жатат, кандай үй салганга ыңгайлуу, баарын сурап билебиз. Assalamu alaikum. Кандайсыз? Алейкум салам. Жакшы, кандай? Жакшысызбы? Жакшы. Так, жер сатыкка койдуңуз. Жерди сатыкка койдук. Кайсыл жерде? Мына ушул үйдүн алдында, Үйдүн алды жагы, мына стяжканын өйдө жагы болот. Мына временка кошулат. Мына временка кошулат. Мына стяжка бүткөн жерден бул тарабы болот ошондо. Өйдө жагы болот. Мына өрүк көчөттөр кирип кетет. Кирет көчөттөр. Өрүктөр кирет, Так. Мына временканын мына линиядан үстү жагы кошулат. Мына ушу көрүп турасыздар, стяжканы ушул стяжканын бүткөн жеринен бул тарабы экен, урматтуу көрүүчүлөр. Жалпы 12 сот деп айттыңыз, 12ден ашыгыраак. Жалпы 12 соттон ашыгыраак. Сатыла турган жер, туугандар. Бул жагы болсо, мына фундаменттен бери окшойт. Фундаменттен бүтөт. Мына фундаменттен границасы. Бул тарап мына көрүп турасыздар, мына ушу временка да кошулат, временканын артындагы забордон бери карап эсептегенде, ал эми бул жагында границасы сиздер көрүп турган кирпичтен болгон. Кызыл кирпичке жетеби, жандан бериби? Жок, мына кам кирпичтин бери жагы. Мына бастырманын жанынан бүтөт, ошондо. Ошол жерден. Жалпы 12 сот туугандар. Мына эски мурда иштетилген эски баня дагы дал ушул жерге кирген туугандар. Сатыкка коюп. Бул бузулат, Ошондо бул жердин документтери жакшыбы? Жакшы бар. Бул жалпы могул жер жалпы чоң жер экен, ушул жерден бөлүнгөн жер. Бөлүнгөн жер. Суу маселе кандай? Суудан маселе жок. Мына жерден суу бар, таза суу бар. Таза суу, суга суу. Үй салганга ыңгайлуу. Ыңгайлуу. Ошондо дарбазаны бул тараптан могу көчөгө карап ачса болот экен, Дарбазаны мына жактан ачат. Бул жагынан ачылат. Туурасы 5 метр кылып жол беребиз, ошол жерден ачылат. 5 метр кылып могул жерден жолго чейин сиздер дарбазага 5 метр жол бересиздер. Дарбазаны ушул жактан курасыздар. Мына үй салганга ыңгайлуу, жакшы жер экен, урматтуу көрүүчүлөр. Сатыла турган жер мына ушул жерде. Сиздер көрдүңүздөр, жалпы 12 соттук аянтта суу маселе жок эч кандай. Бул жерге үй салсаңыздар болот. Шаардын ортосунда мектепке, мечитке дагы жакын, бир аз 300 метр жол бассаңыздар мектепке да барасыздар. Жанында мечит дагы бар. Баткен мамлекеттик университетинин жанында жайгашкан номер 3 мектепке барганга болот. Үй салсаңыздар болот. Жакшынакай жер экен. Так, баасы канча сурап атасыз? Баасын 3 миллион сурап атабыз. 3 миллион сом. Кем болобу? Бир аз түшүп беребиз. Бир аз түшүп бересиздер, Варианттар кандай? Мисалы үчүн шаалдан квартира болсо, жактоона. Вариант жок. Мүмкүн болсун чакчага. Мүмкүн болсун чакчага. 3 миллион сом сурап жатат туугандар жерге. Экранда телефон аркылуу байланышыңыздар, кем болот экен, вариант жок деди. Кызыл китептер жайында суу маселеси жок, шаардын так ордосунда, мектепке жакын, мечитке жакын. Сатыла туугандар. Тез арада сүйлөшүңүздөр. Мен жыйынтыктайм, биздин канал менен бирге болуңуздар. Экранда телефон аркылуу байланышып ушул жерди алыңыздар. Сиздерге насип кылсын. Көрүшкөнчө.